Бул адамзат тарыхындагы эң татаал окуялардын бири болуп саналат. Азыр буга чейин укканыңызды кыскача кайталап бышыктап алалы. Кудай адам менен обону жаратып, Эйден багына жайгаштырды. Бактагы жашоо жагымдуу болчу. Айлананын баары жеткилең эле. Алар эч нерсеге муктаж эмес болчу. Кудай алардын досу болгон. Кудай аларды сүйүп, баары бактылуу жашаган. Кудай адамга өзүнүн керемет жаратылышын толук башкарууга укук берген. Оору, сыркоо, мите курт, ото чөп болбогондуктан адамдын кылган иши өзүнө жагымдуу эле. Ал Кудайга барып, андан кеңеш сурай алган. Канткенде жакшы болорун Кудай айтып турган. Кудай аларга азык катары түркүн дарактардын мөмөсүн, жашылча жемиштерди берген. Каражат тартыштыгы дегенди билишкен эмес. Анткени акча деген дегеле болгон эмес. Аларга керектүү нерсенин баары белем болчу. Адам менен обо бири-бири менен сүйлөшкөндөй Кудай менен да сүйлөшө алышкан. Алар күнөөгө бата элек болгондуктан эч качан чатакташкан эмес. Бири-бирин капа кылышкан эмес. Эч жамандык кылган эмес. Аларды Кудай менен бири-бири менен эң сонун достук мамиле гана байланыштырып турган. А эмне шайтан бакка келген эмеспи? Кудай адамга жакшылык менен жамандыкты таанытып билдирүүчү даракка байланыштуу эскертүү берген. Алар баардык дарактардан жесе болот. Жалгыз гана ошол дарактан жебеши керек болчу. Шайтан болсо Кудайды жек көргөндүктөн ал жараткан адамдарды жок кылууну чечти. Башталыш китебинен 3-бөлүмдөн 1-аятты окучу балам. Кудай Теңир жараткан баардык тал айбанаттарынын ичинен жылан эң куу эле. Ал аялдан Кудай чын эле бейиштеги эч бир дарактын жемишинен жебегиле деп айтты беле деп сурады. Шайтан алдамчы. Ал өзүнүн жылан аркылуу сүйлөп жатканын оого билгизген жок. Кудай сөзү терең изилдеген сайын шайтан канчалык калпычы жана бузук экенин түшүнүп каласың. Бул аятты окусаң, Ал башында эле киши өлтүргүч болчу. Чындык боюнча жашаган жок. Анткени анда чындык жок. Жалган айтуу анын табияты. Анткени ал жалганчы жана жалгандын атасы. Бирок ал өзүн жарыктын периштеси кылып көрсөтөт. Бул жөнүндө да Библияда жазылган. Шайтан обого так ушундай келди. Жыландын келбетинде келип алдап кетти. Ага чейин жаныбарлар адам менен обого же бири-бирине эч кандай коркунуч туудурган эмес. Ошондуктан обо корккон жок. Шайтан азыр деле адамдарды алдап жок кылгысы келет. Кантип ата? Ал эмне адам менен сүйлөшө алабы? Ал кантип сүйлөшөт? Ой аркылуу адамдар кайсы бир ойлорду өзүнүн оюндай кабыл алышат. Ал биздин акылыбызга жалганды себет, азкырат. Кудайдын сөзүн угуп жатканда сен эмнеге Библияга ишенишиң керек? Эмнеге дайым Кудайга баш ийишиң керек? Апаңды бир жолу укпай койсоң эч нерсе болбойт дейт. Шайтан адамдын Кудайды билишин, ага ишенишин каалабайт. Ал Кудайды жана Кудайдын сөзүн, Библияны жек көрөт. Кээде ал адамдарды колдонот. Ал досторуң аркылуу азгырышы мүмкүн. Ошентип шайтан обону азгырды. Обо эмне деп жооп бериптир? Окусаң? Аял жыланга мындай деп жооп берди. Дарактардын жемиштеринен жесек болот. Кудай өлүп калбашыңар үчүн бейиштин ортосундагы бир гана дарактын жемишинен жебегиле, ага тийбегиле деген. Ошондо жылан аялга: "Жок, өлбөйсүңөр. Бирок Кудай силердин анын жемишинен жеген күнү көзүңөр ачылып, жакшылык менен жамандыкты билген Кудайдай болуп каларыңарды билет" деди. Карасаң, шайтан Кудайды жалганчы деп атады. Ал Кудайдын сөзүн жалган деп айтып жатат. Кудай өлөсүң десе, ал өлбөйсүң деп жатат. Дагы окуйлучу. Аял дарактын жемишинин жегенге жакшы экенин, көзгө сүйкүм экенин көрдү. Ал билим бергендиктен аялды өзүнө тартып турду. Аял анын жемишин алып жеди. Анан күйөөсүнө да берди. Ал да жеди. Же десе эле жеп салыптырбы? Жебей эле койсо болмок экен. Азыр бейиште жашап жүрмөкпүз да.
ооба балам, алар тыюу салган дарактан жешти да. Кудай алардан жедиңерби деп сураганда аял жыланга шылтады, ал мени азгырды деп. Адам обого шылтады, сен берген аял мага жедирди деп. Анан Кудай эмне кылды? Кудай адамдарды абдан сүйгөн, бирок күнөө жазаланышы керек. Кудай аларды бейиш багынан чыгарып салганга аргасыз болду. Кудай жемиш багынан жесеңер өлөсүңөр деген эле го? Туп-тура байкадың ушуну. Мына бул бутакты карасаң, мен азыр эле бактан сындырып алдым. Жалбырактары дагы эле жакшынакай бойдон, берки бактагы бутактардай эле. Эч айырмасы жок, бирок бул дарактан сындырылды. Убакыт өткөн сайын ал түсүн өзгөртүп, кургап, толук соолуйт. Адам менен обо деле так ошондой. Алар Кудайга баш ийбей койгон күн эле өлүмдүн белгилери даана көрүнгөн эмес. Бирок алардын денеси сөзсүз өлөт. Бул өтө өкүнүчтүү, кайгырта турган окуя. Бирок адамдарды сүйгөн Кудай аларды куткара турган куткаруучуну жиберем деп убада берген. Ушул сөздөрдү жакшылап эстеп калчы. Биз дагы ал куткаруучу тууралуу көп сүйлөшөбүз. Макул ата.